Саламатсыздарбы, мектебиздин мугалимдер жамааты жана сүйүктүү окуучулар. Эне тил жарык тийген жаркын күнүм, майрамың белгилейбиз мына бүгүн демекчи. Бүгүн эне тил майрамы. Мындан 31 жыл мурда 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил макамына ээ болуп, ошол күндөн баштап бул майрам белгиленип келе жатат. Барыңыздарды бүгүнкү улуу күн, улуу майрам менен куттуктаймын. Мамлекеттик тил майрамына карата кыргыз тили кылымдарды карыткан эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан аттуу иш-чараны тартуулап, бүгүнкү иш-чараны мамлекеттик тил кимини менен баштамакчыбыз. Бул майрамдын маани маңызын, тарыхын ачып берүү үчүн сөз Баетов атындагы орто мектебинин тарых мугалими Каримов Жоошбай агайга берилет. Бардыгыбызга белгилүү 23 сентябрь бул кыргыз тилинен мамлекеттик макам алган майрамы. Улуттук маанинде алып караганда кыргыз тили улут үчүн эң чоң мазмун мааниси жагынан өтө терең майрам болуп эсептелет. Себеби элди эл кылган, улутту улут кылган бул жападан жалгыз белгиси бул тил болуп эсептелет. Кеминде 5000 жылдык тарыхы бар кыргыз эли кантип кыргыз экендигин, кыргыз эл экендигин кантип сактап калды. Мына ушунун эң башкы мазмуну бул тилде жатат. Өзүнүн тили болбогон улут эмес. Жөн эле улут болсом тилим менен улутмун деген ал көркөм сөз эмес ал. Анын өзүнүн терең мааниси бар. Мына ааламдын бардыгында болгон көптөгөн тарыхтагы элдер жок болуп кетти. Алар тили жоголгондо жоголду. Мына ошондуктан кыргыз элинин улут катарында, эл катарында сактап калган тил мамлекеттүүлүктү дагы сактап калуунун башкы кереги болуп эсептелет. Кыргыз Республикасы деген дүйнөдөгү бардык эгемендүү мамлекеттердин арасында турган эркин демократиялык мамлекетибиздин мамлекет болуп калуусундагы башкы себеби мына ушул тилде турат. Кыргыз тили барда кыргыз эли бар. Кыргыз эли барда кыргыз мамлекети бар. Улуу Манасты жараткан, ааламга белгилүү Чыңгызды жараткан, Актаңдай акындарды, Алыкулдай поэзиянын шедеврлерин жараткан кыргыз тили бул чоң тил. Тил элдин чоңдугунда эмес, элдин руханий байлыгында жатат. Мындай улуу руханий мурас байлыкты сактап калган эл, океандай болгон Манасты жана түпсүз адабиятты жана маданиятты жараткан ел бул кыргыз эли. Сизге чоң рахмат агай. Сиздин маалыматыңыздан салтты, нарк насилди, тарыхты, тил гана сактаарын билдик. Анда эмесе кезекте 10А класстын куттуктоосуна жана окуучулардын тилди даңазалаган чыгармаларды көркөм окуусуна беребиз. Тил көпүрө илим менен билимге, тил адамга кубанч берет өмүрдө, тил адамды бакыт даңкка жеткирет, тил адамды шорго салат өлтүрөт. Тил арстандай босооңдо комдонгон, байкабасаң өзүңдү да жеп койгон, көп сүйлөсөң ойлонбой кырсык келет, кыйшык калптан качкын өчү касыңдай дегендей, чынында эле тил биздин улуттук чоң баалуулугубуз. Мына ушул баалуулугубузду сактап, өнүктүрүп келе жаткандардын баардыгын бүгүнкү майрам менен чын дилимден куттуктайм. Бирге жүрөм, эне тилим кадырлайм, бүт тил менен иштейм, сүйлөйм, ырдайм, башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилим сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Кыргыз тил кылымдарды баскан тил, кыргыз тил көркөм манас тил,
Kırgız til atam manas yaşagan mezgildegi zor tarihti katkan til. Ene tilden, ene sütü şirelgen, baldarına ene ataylap jibergen, biriktirip oy maksatın tilegen, bir uluttu oşol tilge imerigen. Til жоголбойт жоголсо жоголот дил, уулуңдагы кызыңдагы жоголот бил. Til жоголбойт жоголсо айланасың, колу бутсуз мунжуга тоголок бер. Ene tilim tatlı tilim ar bir sözge bal koşkun. Ene tilim erkin tilim talantımda oygotkun. Kırgız tili bizge kerek. Biz Kırgızdın ulubuz. Ene tilin saktap bilgen. Жаңы доордун муунубуз. Kırgız tili yaşap dursa biz çınığı ulutbuz. Ata apa degen sözdü bar için biz ulukbuz. Азаматсыңар, кымбаттуу окуучулар. Кыргыз тили силердей жаш муундарыбыз кыргыз эли турганда эч качан өлбөйт, өчпөйт деген ойду айтуу менен бүгүнкү майрамга арналган иш-чараны жыйынтыктайбыз. Biz Kırgızlar Kırgızca söylöşölü